Туғандар, ассаламу алейкум. Буйруса бүгін жума. Туғандар көрөбүз. Буйруса көптөн бери 2-3 күндөн бери ишке чыкпай калгам. Кече күнү кишине иштедим. Кече күнү келет 12 миңге иштеп келдим. Анан бир видеонун башында сиздерге бир айта кетчү нерсе туғандар. Эгерде машинеңиздердин номерин жоготуп алып, жанагындай плохой состоянияда болуп, жазуулар өчүп кеткен, ошондой абалда болсо номериңер, машинеңиздердин номери. Туғандар, могул жерге номерди көрсөтүп коем. Ошол номерлерге чалсаңыздар, туғандар, сонун кылып номерлериңерди жасап берет туғандар. Чалсаңар, адрестерин бүт айтып түшүндүрөт, доставкалары бар, региондорго отправка бар. Чалып сүрөсөңөр, бүт бар жокко жөнөтүп, өзүндөй кылып жасап чыгарып берет, жаңы кылып туғандар номериңерди. Ошондой. Так, дальше кеттик туғандар. Эмнегедир бизнесте рейтинг өтө жестко түшүп кетет туғандар. Мен ишке чыккандан бери уже 4 несколько оценка алдым, эко средний, эко красный болду. Все-таки ночто иштесем дагы бир жолу тайный покупательге попал болупмун. Адресин сурабай чыккандан кийин пожелание сурабай койдум туғандар. 4.99-дан 4.89-га түшүп калды туғандар бизнесте. Ошон үчүн туғандар бизнеске чыгардан мурун өтө жакшы ойлонгула. Чыксаңар дагы обязательно пожелание сурагыла, адрестерин сурагыла чыгып отургандан кийин. Болбосо туғандар момундай низкий оценкалар коюлуп, 4.85 последний болот туғандар. 4.85ден кийин уже бизнести заблокировать этет туғандар. Ошон үчүн машинеңерди таза алып жүрүп, иштерин жыттантпай, ачып, обязательно жамгыр жайып, таш жайып, обязательно чыгып эшигин ачып отургузуп, пожелание сурап, адресин сурап, анан дальше кеткиле. Хоть ночью, хоть днем. Ошондой туғандар. Бүгүн көрөбүз. Бүгүн да жума күнү иш жакшы болор деген ойдомун, бирок иш кыйла басаңдап кетти. Акыркы жума ичи өткөндө машинемди устага апарып антиминтип жүрүп калдым. Ошентип кичине басаңдап калгандай бизнесте. 11 миң, 14 миң, ушундай эле иш болуп атат бизнестечи. Так, жанагы 20 миң андай-мындай иштеген күндөр уже аркы жылда калды окшойт деп калдым. Так, азыр машинеге фотоконтроль сурап калыптыр. Жана кирсем эле красный болуп калган экен. Жүрөгүм оозума келип, эмне болуп кетти деп карасам, фотоконтроль машина дейт. Азыр машинени мойкалатып чыктым. Азыр бир жарык жерге апарып туруп фотоконтроль өтөйм, буюрса дальше ишти баштайбыз анан кийин. Кеттик анда. Так. Машинени жуудуруп чыккандан эмнеден кайра суу чачырат өлтүрдү да. Бирок вообще бомба болуп калды, жылып турат, сонун болуп калды азыр. Бир гана багажниги калды. Багажнигин тартайын. Так. Багажник. Оп. Всё. Вроде өтүш керек. Жөнөтүп коелу азыр. Всё, жөнөтүп койдум азыр. Көрөбүз эми. Караңгыда мощный көрүнүп калды, жылтырап. Көчөдө көрүп айтып атышат, сонун болуп калыптыр машинеңдер. Так. Өтүп эле калсын эми, жарык жер таппай койдум такыр. Машинени жууп чыкканда шалтактатып өлтүрдү да кайра чачырап. Өзү көчөдө жаман болду такода. Так. Азыр фотоконтроль өткүчө заказ бере берет болуш керек буга. Ооба. Азыр көрөбүз коэффициент. Катый берип эле приложение өткөндө обновление болгондон кийин катый берип эле жаман жадатты да. Так, вообще мына бассаң эчтеке иштебейт. Мына иштеп атат, коэффициент вообще иштебейт бассаң. Приоритет болсо 18 болуп калды, кече рейтинг түшүп кеткенден кийинчи. 4.9га да 2 балл берчиле бербей калды да. Ушундай. Так, кем кудай деп иштеш керек эми этият болупчу. Опа. Коэффициент вообще көрсөтпөй калды го. Ладно, короче. Секин айлана береличи, заказ берип калар. Көрөбүз эми бүгүн пятница канчага иштейбиз. Көрөбүз туғандар, кеттик анда. Туғандар, анан дагы бир айта кетчү нерсе. Мага кеч келе WhatsApp'тан жазып Нургазы бизнестин экзаменин өткөнү жардам берип кой, кантип өтөбүз, эмне кылабыз деген суроо туғандар. YouTube'га кирип туруп, ошону жазсаңар, как пройти экзамен на бизнес-класс деп турупчу.
мурунку өткөн блогерлердин, ошол бизнес класста жүргөн блогерлердин видеолору толтура. Ошону көрүп, минимум хотя бы туугандар шашпагыла, көп эле Нургазыны нормально отвечать этти, мындай, бирок доступ бербей атат да, бирок андай эмес туугандар. Ал жерде запрещено, нельзя деген суроолорду айтсаңар эле болду, бир эле суроодон ошо менен силерди жабат, бербейт доступ. Ошон үчүн ошол видеолорду минимум как минимум 1 ай көргүлө мээңерге сиңип калат. Ошол эле суроолорду берет. Ошол эле суроолор, башка суроолорду эмес. 99% ошол суроолорду берет да. Ошол суроолорго жооп бересиңер, ошо YouTube'дан көргөн суроолорго. Ошон үчүн ошону көрсөңөр 100% өтөсүңөр туугандар. Мен 1 ай видео көргөм. Видеону 1 ай көрдүм. Кайра көрөдүм, акыры кадимкидей эле ошо суроо жооптору мээме сиңип калган. Ошондон кийин эле бир жолу тапшырып сразу өттүм туугандар. Ошондой кылгыла, шашпагыла, эч шашпагыла. Пока ишиңер барбы, видеону кайра көрөлгүлө, не деп жооп берип атат. Кандай жеринде эмне деш керек? Ошоларды жанагы видео вызов менен сүйлөшүп аткан видеолор көп YouTube'дачы. Ошол аркылуу суроолорго жооп таап аласыңар дагы, чалганда оңой эле жооп бересиңер туугандар. Обязательно черный костюм, белый рубашка, жеңи узун, эч кандай сызык-мызык андай немелери жок. Черный костюм, синий, анан темно-серый, темно-синий болот туугандар. 3 түрдүү костюм. Рубашка только белый. Обязательно ак жакасы менен эч кандай жанагындай ашам-кушам жок. Обычный классический ак көйнөк. Ошол туугандар. Открой дверь самостоятельно, дейт. Пожалуйста. Почин буюрса туугандар, мынакей. Силер менен сүйлөшүп атсам почин болуп калды. Буюрса Захатинский бульвардан заказ алдык. Барып көрөбүз. Ошондой туугандар, силерге советим. Эч шашпай 1 ай видеону көрүп туруп, экзаменин сдавать этип туруп интервьюга жазылгыла. Конечно, сүрүү болот. Бизнес класстын экзаменинин өзүнчө бир сүрүү болот туугандар. Сүйлөп атканда дудалактанып, жанагынтип чересчур икайт этип, ушинте берсеңер дагы неме болбойт. Жакшылап даярдана алгыла, орусчадан тарс сүйлөгүлө. Анча жерлерин кичине ашырып, кичине мындай болсо мындай болот деп толук суроолорго жооп берсеңер, обязательно өтөсүңөр туугандар. Мен деле сүрдөдүм, действительно тердеп кеттим отурган жеримде, бирок сыр бербей, колдон келишинче так даана жооп берип, неме кылган аракет кылдым эле, буюрса өттүм. Өткөндө ошо бир жолу тайниге попол болуп калып, низкий оценка алыпмын. Буюрса косяктарды буюрса секин жок кылабыз. Кээ бир клиенттер бар да, мисалы үчүн чыккандан кийин бири менен сүйлөшүп калат. Эми жанагындай элегантный адамдар чыкканда мындай ортосуна кирбейинчи дейсиң да, эми сөз айтпай эле жана мешать этпейинчи, отвлекать этпейинчи деп сурабайсың да. А көрсө тайный покупательдер ошол система менен дагы водительдерди сынап көрөт экен туугандар. Ошон үчүн өтө аккуратно, тем более машина бизнеске алгандан кийин эми только бизнесте эле бунда же эконом жага албайсың, же комфорт плюс жага албайсың, только бизнес туугандар. Эгерде блокировкалап коюп отурган болсо бизнестен айла жок, машинаңерди желтыйга наклейкалап алып туруп, анан комфорт плюста иштешиңерге туура келет. Ошон үчүн өтө кылдаттык менен иштеш керек экен бизнестечи, өтө кылдаттык менен. Здравствуйте деп как положено сурашып, пожелания сурап, адресин сурап, как положено ошентип иштесе, буюрса жакшы эле болгудай. Ушундай туугандар. Көбүрөөк сүйлөй берсем, кечирим сурайм. На Береговой улице, да? 8 корпус 1. Хорошо. Низкий АМГ. Пора. Это АМГ? Да. Реально? Да. Сколько сил? 200. Вот жёг не АМГ, значит. Комплектацию имеете? Да, комплектация. То есть боком не ставится? Они 4 года вряд ли, наверное. Они еще постоянно. Попробуй возьму. Еще постоянно, наверное. Не знаю, можно как-то прошивать или компьютером как-то можно их разделить, наверное. Так нельзя систему просто? А так нет. А так они постоянно 4. Можно музыку слушать? Да, конечно. Да нет, на полу не стоит. Да. Можно что-нибудь оторвать. Первый стол.
Первый столб соберем. Погода просто, Сквозь ночь я вижу утро наше. Цифры полетели на моем километраже. Я начинаю делать, но я делаю от скуки. Не понимая сути и не поднимай руки. Есть вопросы и нет ответов. Это мой хип-хап без авторитетов. Тут пара патронов и 2 заряжки. Монеты не гуляют по карману во все тяжкие. Есть вопросы. Так. Это интересный почему тугандар. 17 минутта алып келдим 759-га. Машинага интернет сабатса. Бока майдабайсыңбы деп өзүнчө жанагы чоң атасынын машинасынан чыккандай айтат го. Задний привод болсо экен. 200 сил десең өздөрүнчө тоготпойт го. 200 лев деген деп. Байдын балдары да. Бизге 200 деле нормально го. Кеттик дальше. Экинчи заказ тугандар. Аэропорт Домодедового түштү. Мен жана сөз менен боло туруп, смена сатып алам деп вообще смен чыгып калыптыр го. Заказды кылып эле ышкыртып жүрөм, буга процент берип элечи. Азыр Домодедового заказ чөөрү менен эсиме келип кетип атпайбы? Так, аэропорт Домодедового дейт. 58 километр 1 саат 13 минутты көрсөтөт. Экинчи заказ. Шереметового алып келдим. 1 саат 2 минут дегенде жетип келдим. Завершить 2643 рубль болду. Наличка экен. 3 минут таштап кетти. Кавказец кыздар экен. Чиркин отурган жеринде лизингканы урушат. Сен чиркин. Даңкылдат музыканы коюп кетти. Так. Так, Домодедовода сонун болуп коэффициент жанып атат. Өчүрүп 1 саат. Не болуп атат бу? Жакшы болду эниңин ырайын. Ёлки зелёный, телефонум өчүп калды. Ителе болду го бияга. Не была заряд кетпейді, что-то не пойму, да? Өлді ғой, ай, елки, өчіттен шығарыр екен. Тоқой жаққа көп ішкері кіріп тұрбаш керек екен, да? GPS тартпай қалды, антен шықпай қалды, өлі өчіттен шығарыр екен. Шынчы қолдың келісінше асфальтқа жақынырақ тұрыш керек екен. Чүтіле қалды, өчіттен шығарыр ерейін деп. Так, туғандар, аэропортта ровно 1 саат тұрдым Домодедовода. 1.08 коэффициент менен заказ түштү. Буюрса заказга жөнөдүм. Барып клиентти жеткирип келейин. Анан туғандар видеонун башында айтып коем деп эсимен чыгып калыптыр. Мага бир 4-5 күн мурун могу Жалал Абад шаарынын Базар Коргон районунун, Базар Коргон шаарынын Арстанбаб деген жеринен Арстанбаб медресесинен таксыр мага жазды эле. Нургазы, Кыргызстанда күн кичине суук болуп атат. Колдон келсе кичине жардам кылсаңар жакшы болот эле дегенден
иштен чарчап келип туугандар. Эртең менен иштен келгем. Алейкум ассалам деп учурашып, бир-эки сүрөттөрдү жөнөтүп, ошо SMS-ин окугам. Ошол бойдон SMS-тер аралашып кетип, мага да көп адамдар жазат да. Ошол бойдон ошо таксырды таппай калдым. Кийин өчүп кетти SMS-тери. Вообще ар кимге жазып көрдүм, таксыр сиз билеңиз десем жок дейт. Ошентип таппай калдым. Эгерде ошол таксыр, эгерде ушул видеону дагы кайрадан көрүп атса туугандар, ошол таксырды мага кайра жазып коюшун суранат элем. Албетте жардам беребиз. Медреселерге болсо обязательно жардам бериш керек туугандар. Чубак ажыга окшогон дамлаларды ошол жерде таалим тарбия берип өстүрүп атсаңар, неге жардам бербейбиз? Обязательно жардам беребиз туугандар. Лично мен өзүм жардам берем туугандар. Жанагынтип карталарды коюп, жанагындай деле кылбайм, мен өзүм жардам берем буюрса. Мага WhatsApp'тан кайра жазып коюңуз, таксыр сөзсүз түрдө жардам беребиз. Суу каттуу болуп атат, көмүрүбүз жок, башкабыз жок. Бир 20-30дай бала таалим алат деп жазды эле. Ошол бойдон таппай калдым ошол кишини. Эгерде көрүп атсаңыз, WhatsApp'та мага кайра жазып коюңуз, буюрса жардам беребиз. Балдар да бар, жардам бере турган. Колдон келишинче көмүр, аны-муну, тамак ашыңарды алып беребиз. Ушундай туугандар. Жакшылык кылганды жакшылык күтөт дейт туугандар. Таксиде жүрөбүз, кан жолдо жүрөбүз. Ошо окшогон нерселерге садака кылып турсак, раматылык Чубак ажы айтмакчы, садака өлүмдөн сактайт туугандар. Ар баледен сактайт. Ошондой. Кеттик анда. Ошол таксырды күтөм буюрса, эгерде көрүп калса жазса, обязательно жардам беребиз. Сейчас. Едем проспект Мира? Да. Хорошо. Пожелание поездки будет у вас? Так, Домодедоводан жетип келдим. Ровно 50 минутта келдим, завершить. 2579 рубльге келдим. Так. Нар жака 3000, обратно 2500. Жакшы заказдар болду. Так, курсагым ачып болбой калдым, аэропортто да күтүп туруп калдым. Шам шум этип алайынчы. Так, бүгүн канчанчы число? 18-и? Бүгүн 21 экен, мен каякта жүрөм вообще. 21 неме деле? Так, уже мына уровень уже платинадан ашып кетти. 21 күн деле. Бизнестен эмнеси жакшы, ошолардын бодра берет да, 61ден бери, ушундайдан берсе керек эле. Так, общий за месяц 125 заказ болду январь айында. И заработок 138.400 болду январь айында. 21 нече ингиси. Так, дальше ол күн дагы бар, буюрса дагы жакшы иштейбиз деген үмүт чоң. Шамшым жерде. Возможно, я буду спать, поэтому можно не напинать ногами. Хорошо. Зависит. Отставлю чаевые. Пожелание какое-нибудь будешь? Музычку?
Хорошо. Так, daha bir zaказdan geldim. Yarım saat, 2 adres. 1091 rubl. Конечно, маловато. Но... Здравствуйте. На Тверской бульвар 13? Ну, скорее всего. Извините, а вам на карту можно скинуть? Да, пожалуйста. Пожелание поездки будет у вас? А вы забыли подключиться. Да, да. А какой у вас номер? 903. Так, сейчас. Всего доброго. Я закрою. Да. Ничего не забыли? А, шапка там. Шапс. Шапка. Все. До свидания. Ой, бог. Bugün falan öyle Piyani masterler. 18 minutta geldim. Завершить. 970 rubl dedi 18 minutta. Kettik ders. Bir blok suyum var ile bütün alkaşlar çıkıyor. Suyum var mı çıkıyor oturan ne oldu? Bu vроде normal eken. Onu içim. Kız baş menen 1.05'ti. Birle götürüp çıkıyor. Şundan antip olsun. Троицк deydi. 48 kilometrege zakaz düşüp atат 1.08 menen. Şunda дальний заказдар жақсы. Видим Троицк на центральной улице 22? Да, все верно. Хорошо. Пожелание поездка будет у вас? Пожелание поездка будет у вас? Да нет, в принципе, можете спокойно включать и 2 раза. Хорошо. На ваш вкус. Так, туғандар. 42 минутта келдім. Троицкке завершить. Ошо ойлогондой эле 2577 рубль деп. Так, бияктан кантип чийип кетем мен. Таза кычыкка кирип алдым да. Так, вот, көрдүңөрбү туғандар, 40. Кудай жалгап, Троицктен заказ берип калды го. Так, Ленинский проспект деп коем да, Ленинградский проспект өттүрүп. Вообще мен жашаган жак көргөн турбайм. Так, туғандар, Троицктен келдим. Келип дагы 7 минут күттүм. Завершить оплата по карте. 2581 rubl bo'ladi. Так, saat 8:30. Ровно 366 kilometr жүрүптүм чыккандан бери. Машина ровно 12 saat жүрүп туруптур. Средний расход 6,3. Так. Средний saatına 30 kilometreden жүрүптүм ошондочу. Saatına 30 kilometreden. Общий заработок кыргыздан. Общий заработок 12.760. 12'den keyingisi 12'ge чейин bir 700 сомдук заказ кылдым. Андан кийин 2600 канчага дагы Домодедового баргам. Ошондо 12'ge чейин купить сменаны жаап, өзүм ишчү 500 рубль иштеп, ошондо 13.000 таза болуптур бүгүнкүсү. 12 saat тугандар. Так, еще бул машинанын жүрүп турганы 12 saat. Мынакей 1 saat 7 minut. Сменим калып кетти. Уже мындай көздөрүм илине баштады, уже ушундай моменттерде уже корко баштадым, ачыгын айтсамчы. Лишний раз айдагым келбейди. Ошондо бүгүн 13.000 иштетмин. Тазасы где-то 11 saat деп койреле. Смен 1 saat калгандан кийин эми күтүп, нар жак бер жакта чай ичип, среднем где-то 9,5-10 saat чисто андай за рулем жүргөн убактым болду. Заказ кач 10 saat.
Ошондой туугандар, бүгүнкү күндүн зарабатыгы чисто бүгүн силерге бизнесте кандай зарабатык болуп атат, канча саатта, канчага иштеп атат, ошону көргөзөйүн дедим. Көптөн бери көргөзө албай калдым эле. Ошондой туугандар. Дагы бир сменди тынчаман өткөрүп, буюрса үйгө жөнөдүм. Ар бир сменден кийин туугандар, Кудайга шүгүр деп, обязательно Кудайга шүгүр деп тынчаман неге дегенде канча километрлеп жол жүрүп атабыз, күнүнө 300, 400, 500 километрлеп жол жүрөбүз туугандар. Обязательно үйгө келгенде Кудайга шүгүр деп, жуунуп таранып, жатып уктап, эс алгыла кийинки күнгө даярданып туугандар. Колдон келишинче уже көзүңөр илинип кетип атканда эле барып, лучше күндө ушундай стабильно ушундай доход кылсаңар, ошол жакшы. Чем 15 саат, 16 саат жаныңарды кыйнап иштеп, эртеси күн анан кийин жакшы иштей албай, уктап калып, жанагы антип жүрбөстөн лучше стабильно ушундай 12 саат, 10 сааттан иштеп стабильный доход кылсаңар, ошол жакшы результат көрсөтөт, чем берки күндөргө карагандачы. Ошондой туугандар, баарыңыздарга ийгилик, буйруса алдыда дагы жакшы роликтер болмокчу. Колдон келишинче дагы кызыктуу роликтерди кылган аракет кылам туугандар. Ушундай ийгилик баарыңыздарга. Эмки видеодо көрүшкөнчө.